Üçüncü bölüm. Siz korkunç aldında emessizmi? Özümünün bir top oğrulardı payda kılgan toluqtuk. Denenin may basuu sizdin denеңizdi talkalabaşı gerek. Uşunu jakşılap düşünüp alыңыз. Джо ашыкча толуктугунан ушунчалык чарчаган, анысы аз келгенсип, дем да детишчү эмес. Үйдүн ичинен басуу же автоунаага чейин басып баруу ушул сыяктуу кыймылдар анын деминин кысылышына алып келчү. Ал ушунчалык көңүлү бардыгынан калып жана ушунчалык чөгүп доктурдун бөлмөсүндө отурду. 2 ай мурун ооруканага келгендигине караганда эч кандай арыктаган эмес. Джо дагы да болсо тамеки чеге бергендиги акыбалды татаалдаштырып жатты. Ал эми кандагы шекердин өлчөмүн текшергенде керектүү өлчөмдөн ашып бара жаткандыгын көрсөткөн. Ал ага карабастан таттуулардан баш тартпай ар күн сайын эртең менен жеп жатты. Алар аз келгенсип таттууларды таттуу кофе жана кола менен бирге иччү. Диабеттин экинчи түрүнүн, тамеки чегүүнүн, семирип май басуунун жана кыймылсыз жашоосунун айынан Джо 2 жыл мурун 35 жашында биринчи жолу инфарктты башынан өткөргөн. Ал чоң, жалпы инфаркт болгон. Ал жүрөктө чоң жарат калтыргандыктан жүрөк жетиштүү түрдө мурдагыдай иштей албай калган. Джо бир аз нервтенип жана тартынып, доктурга өзүнүн акыбалын айтып жатты. Менин арыктоомдо эч кандай жылыш жок экендигин билип, сиз ыраазы болбойсуз жана мен кичинеден тамеки чегип жатам. Бирок түтүндү терең жутпаганга аракет кылып жатканымды эсиңизге алсаңыз. Мен сиздин көңүлүңүздү калтыргым келген эмес, мени кечирип коюңузчу. Доктор аны шекер диабеттин башкарбагандыгынан, ага карабастан тамеки чеге берип, ашыкча толуктугун көзөмөлдөбөгөнүнөн болгон инфаркт Джонун жүрөгүнүн иштешин бузуп койгонуна карабастан, мындан ары жашоосун чечкиндүү түрдө өзгөртпөсө, жап-жаш бойдон каза болорун айтып, сооротуп кубаттады. Доктордун сөздөрүнө Джонун айткан жообу өзгөчө болду. Жолдош доктор, жүрөктү алмаштырып койсо кандай болот? Мен жаңы жүрөккө ээ боло аламбы? Бардыгын оп-оңой жана жеңил чечип койсо кандай жакшы болор эле, деп доктор сөзүн улантты. Донорлордун жүрөктөрү жетишсиз болуп жатат. Операция кылынгандан кийин өмүр бою көп дарыларды ичүү керек болот. Жүрөктү алмаштыруу акыркы чара болушу керек. Жүрөктү алмаштыргандан кийин деле жаңы салынган жүрөк бардыгына жардам бербейт. Джо, сиз жашоо ыңгайыңызды алмаштырууңуз абдан зарыл. Жана муну өтө тез ара кылууңуз керек. Алар сүйлөшүп бүткөндөн кийин Джо өзүнүн акыбалы олуттуу экенин түшүнүп, жашоосунун ыңгайын алмаштыруу керек экендиги менен макул болду. Джого окшогон миллиондогон эркектер менен аялдар биздин дүйнөдө ар кандай жугуштуу оорулар менен күрөшүп келишет. Жүрөк оорулары, онкологиялык жана дем алуу мүчөлөрүнүн оорулары жана шекер диабети менен күрөшүп келишет. Андай адамдардын бардыгынын жалпы 4 коркунучу бар. Тамеки чегүү, кыймылсыз, макшыгуусуз жашоо, спирт ичимдиктери жана ден соолукка пайдасыз, зыян тамактануу. Муну толук түшүнбөстөн, сиз дагы ушундай адамдардын тизмесине кирип калууңуз толук ыктымал. Ашыкча толуп, май басып кетүүнүн пандемиясы. Ашыкча салмак менен май басып кетүүнүн түйшүгүн биздин заманда ушунчалык көп таралды.
Медицина ишмерлери ал дүйнөгө толук таралгандыгына басым кылып, аны пандемия деп атай башташты. Ден соолукту сактоонун дүйнөлүк уюмунун каттоосу боюнча, дүйнөдө 2,8 миллион адам күнүнө ашыкча толуп, же май басып кеткендигинен денесинин иштөөсү бузулуп, каза болуп жатышат. Мындай оору бай жана жакыр өлкөлөрдөгү адамдарды бирдей жалмап жатат. Жана толуп кетүү менен май басып кетүүнү кирешеси жогорку өлкөлөрдөгү гана адамдарга таандык деп айтуу болбойт. Май басып кетүү жайынан ашыкча же өтө эле көп майдын денеде топтолуусу жана ден соолукка терс таасири менен аныкталат. Сиз өзүңүздүн денеңиздеги майдын эсебин, өз дене салмагыңыздын индексин, ДСИ таап, анын жардамы менен өз алдынча эсептей аласыз. Ал үчүн өзүңүздүн килограмм салмагында өз боюңуздун метр өлчөмүндөгү квадраттына бөлүңүз. Эгерде сиздин ДСИ 25 барабар же андан ашык болсо, анда сиздин салмагыңыз ашыкча. 30 барабар же андан ашык болсо, анда сизди май басып кетти. Эки абалда тең, сиз өз жашоо ыңгайыңызды өзгөртүү программасын тез ара баштооңуз керек. Интернетке кирип, дене салмагынын индексин билүү үчүн атайын калькулятор менен эсептеп билип алыңыз. Сиздин ДСИңиз эмне жөнүндө айтат? Сиз коркунучтуу топто бекенсиз. Сиздин салмагыңыз ашыкча бекен. Сиздин артериялык кан басымыңыз жайындабы? Сиз рафинирленген, керектүү заттарынан ажыратылган, майлуу, калориясы көп жана кайра иштелип чыккан азыктар менен канчалык көп тамактанасыз? Сиздин тамактанууңузда тез тамактар, фастфуд артыкчылык менен басым кылабы? Эгерде ушундай болсо, анда сизди жагымсыз келечек күтүп жатат. Балким, сиздин ден соолугуңуздун түйшүктөрү бардыр, бирок али сиз биле элексиз. СМИ, маалымат булактары арыктоо үчүн керемет программаларды сунуштап жана жарнамалап жатат. Бирок арыктоонун эң жакшысы бул китеп арнап жаткандай жашоо ыңгайын түп тамыры менен алмаштыруу болуп саналат. Май басып кетүү, пилус шекер диабети, барабар диабеттик май басып кетүү. Май басып кетүү негизинен ден соолукту көптөгөн түйшүктөргө алып келет. Анын ичинде жүрөк кан тамырлардын оорусу, артерия кан басымынын жогору болуусу жана онкологиялык оорулар бар. Бирок эң көп таралган оору болуп шекер диабети эсептелет. Сиздин көңүлүңүздү ушуга бурууну каалайбыз. 330 миллиондон ашык адам жер жүзүндө шекер диабети менен ооруйт. 20 кишинин ар бири 2030 жылы эң көп шекер диабети менен ооругандар Кытайда, Индияда жана АКШда болору ыктымал. Андан кийин көптөгөн бай жана ошондой эле жакыр өлкөлөр кезекте. Анык бир бойго карата эсептегенде дене салмагынын 20% же андан ашыгын май басып кеткенде денени май басып кетти деп аныкталат. Жана бул эки түрдөгү диабеттин өнүгүүсүнө эң биринчи коркунуч болуп эсептелет. Экинчи түрдөгү диабет менен ооругандардын 80% май басып кетүүдөн кыйналышат. Шекер диабети менен май басып кетүү бирин-бири менен ушунчалык тыгыз байланышкан, ден соолукту сактоо тармагындагы адистер ал экөөнө бир оору катары карашат. Жана аны диабеттен май басып кетүү деп аташат. Эл арасында акыркы жылдары
şeker diabeti menen oğru abdan jana tez ösüp ketdi. Oşonu menen birge may basıp ketүү da köp taraldı. Al emi bul şeker diabetinin önügüsünün en birinci korkunuçu olup eseptelet. Esepçilerden taktığına karaganda жылына diabetin tataaldaşıp ketkenine baylanıştı 3,4 milyon adam kaza bolup jatat. Den sooluktu saktоонун dünyölük uyumu 2030 жылга чейин şeker diabeti ölümdün 7 sebebinin biri bolup dep aytышат. Şeker diabeti ушунчалык катуу умтулган адамдын душманы болсо, анда аны кантип жеңүү керек экендигин билүү биз үчүн абдан маанилүү. Диабет деген эмне? Биз денебизде аркылуу кан тамырлардын татаал түзүлүшү каптайт трубкаларга окшош. Алардын көлөмү 2,5 сантиметрден, эң эле кичинеси 5 миллиметр болот. Кичинекей кууш кан тамыр аркылуу бир эритроцит өтө алат. Кан биздин денебиздин ар бир клеткасына эң керектүү, аларды азыктандыруучу заттарды алардын туура иштөөсү үчүн жеткирип турат. Клеткаларга күч кубат берип туруучу булак болуп жөнөкөй көлөмдөгү шекер, глюкоза болуп эсептелет. Глюкозанын абдан көп өлчөмү клеткаларга зыян алып келет. Ошондуктан биздин денебиз шекердин эсебин дайым жайында сактоо үчүн таң калыштуу шыгы бар. Шекерди керектүү өлчөмдө сактоо ишин денебиз инсулиндин жардамы менен кылат. Инсулин уйку бездин клеткаларында иштелип чыгат. Шекер диабети айыккыс оору болуп саналат. Ал ооруга чалыкканда адамдын денесинде шекер өлчөмү керектүү түрдө жайына келтирилбей калат. Дене же инсулинди керектүү өлчөмдө иштеп чыгара албай калат. Бул шекер диабетинин биринчи түрүнө чалдыкканда болот. Инсулинге көз каранды SD1 деп аталат. Же болбосо инсулин керектүү өлчөмдө иштелип чыгат, бирок шекерди керектүү өлчөмдө сактай албай калат. Бул шекер диабетинин экинчи түрүндө болот. Инсулинге көз каранды эмес, SD2 деп аталат. Шекер диабетинин үчүнчү түрү боюнда бар аялдарда болот. Көп учурда ал боюна бүткөндөн 3 ай өткөндөн кийин диабетке чалдыгат. Боюна бүткөндө май басып кетүү, төрөлө турган баланын май басып кетүү коркунучун жаратат. Май басып кеткенде кош бойлуу аялдын артериялык кан басымынын жогорулушуна алып келет. Жана андан башка дагы талталдашууларга дуушар кылат. Май басууга дуушар болгон аялдардын төрөгөн балдары жүрөк жана башка оорулар менен төрөлөт. Кош бойлуу кезде диабеттик май басып кетүү эненин да жана баланын да ден соолугун кээ бир кыйынчылыктарга алып келет. Кош бойлуу эненин канында глюкозанын көп болуусу ансыз деле араң калыптанып келе жаткан бойдогу баланын клеткаларынын иштөөсүнө кыйынчылык жаратып, клеткалардын өлүшүнө алып келип, баланын ден соолугун бузат. Шекер диабетинен жапа чеккен адамдар заарасынын көп бөлүнүп чыгып жатканына арызданышат. Бул кандагы шекердин өлчөмү көп болуп, жана ал заарага бөлүнүп чыгарылгандыгынан болот. Денедеги суюктуктуктан жана шекерден көп өлчөмдө заара аркылуу көп ажыроо, сууга чаңкоо сезимин күчөтөт. Ошонун себебинен оорукчан азайган суюктуктун өлчөмүн толуктоо үчүн көп суу ичүүгө мажбур болот. Мындай акыбалда дененин салмагы төмөндөп, нервтер жапа чегип, жана кан тамырлары бузула баштайт. Анын айынан адам инфаркт, инсультка жана бөйрөктүн жетишсиз иштөөсүнө дуушар болот. Кан тамырлардын иштөөгө шыгы жоголуп бузулса, колу буттун учтарынын чирүүсүнө, гангренага
алып келет. Диабет алдын алуу, дарылоо, башкаруу. Кандагы шекердин деңгээлин тактык менен башкаруу диабеттик май басып кетүүнү жана анын терс таасирлеринен сактап кош бойлуулук жакшы өтөт. Көп учурда адамдар аны кыла алышпагандыктан түйшүктөр жаралат. Рафинирленген углеводдору менен тыгыз майлары аз болгон тамактануу жана денени керектүү өлчөмдө машыктырып туруу эненин да, баланын да ден соолугун жакшыртат. Анткени жогорудагы аракеттер кош бойлуу кезде дененин салмагын жайында кармоого жардам берет. Эгерде жогоруда айтылган тамактануу менен дене машыгууну колдонбойм десе, анда хирургиялык жол менен гана жардам берсе болот. Бирок акыбалды анчага чейин алып барган акылга сыйбайт го. Туурабы? Ден соолукту чыңдоо программасын катуу карманып, өзүн күчтүү башкаруу менен диабеттик май басып кетүүнү жана анын татаалдашуусун да болтурбай койсо болот. Диабетке чалдыккандар өзүнүн канындагы шекердин өлчөмүн тактык менен башкаруу керек. Ал үчүн биринчи түрдөгү диабет болсо, инсулинди канга куюу менен башкарат. Экинчи түрдөгү диабетке чалдыккан оорукчандардын кээ бири кандагы шекердин деңгээлин төмөндөтүү үчүн дарыларды ичүү керек. Бирок аны дарылоонун негизи болуп жаңы мөмө жемиштер, чийки жер жемиштер, жаңгактар жана өзүндө рафинирленген углеводдор менен тыгыз майды аз камтыган азыктардан турган өсүмдүк азыктары менен тамактануусу эсептелет. Денени үзгүлтүксүз машыктырып туруу жана салмакты керектүү өлчөмгө чейин төмөндөтүү экинчи түрдөгү диабеттин пайда болуусунан алыс кылары белгиленген. Американын диабеттик ассоциациясы өсүмдүк азыктары менен тамактанууну тууралуу мындай дешет. Сиз диабет менен оорусаңыз, вегетариандык тамактануу бул жакшы чечим. Мындай тамактанууну кармануу диабеттин гана алдын албастан, аны жеңүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн изилдөөлөр тастыктаган. Эгерде толугу менен вегандык, бул мал азыктарын эч камтыбаган, өсүмдүк азыктары менен гана тамактануу болгон тамактанууну америкалыктардын көнүмүш тамактануусу менен салыштырганда, биринчисинен эле клетчаткага бай, өзүндө тыгыз майларды аз камтыйт жана андай тамактанууда холестерин, малдын эт майындагы зат такыр жокко эсе. Клетчатканын мындай тамактанууда көп болуусу тамактангандан кийин көп убакыт бою өзүн ток сезүүгө алып келет. Ошондуктан адам акырындап тамак ашты аз жана маал-маалы менен жегенге үйрөнөт. Мындай тамактануу арзан да болот. Мал эти, канаттуу жана балык эттери биз тамактанган азыктардын ичинде эң эле кымбат азыктар болуп эсептелет. Жашоо ыңгайыбызды өзгөртүүдөгү жогоруда айтылган чаралар бизге ушунчалык чоң пайда алып келет жана акча каражатыбызды көп сарптоону талап кылбайт. Бирок адам өзүнүн жашоосуна карата катуу чечим кабыл алуусу керек. Мындай жашоо кандагы шекердин өлчөмүн жайына келтирип, көздөрдүн, бөйрөктөрдүн жана кан тамырлардын, өзгөчө колу буттун учтарындагы кан тамырлардын жапа чегүүсүн алыстатат. Британиялык доктор жана изилдөөчү Денис Беркет туура айткан. Эгерде адамдар тик жардан кулай берсе, анда жардын түбүнө тез жардам унаасын же болбосо жардын башына алар кулабаш үчүн кашаа кармап коюш керек. Биз болсо жардын түбүнө жайнаган тез жардам унааларын шыкап салабыз. Көптөгөн адамдар негизинен мындай дешет. Жолдош доктор,
Мен өзүм каалагандай эмне жакса ошону жеп, тамеки чегип, спирт ичимдиктерин ичип жашашыма уруксаат бериңизчи. Бирок менин ден соолугумду сактап калуу үчүн сыйкырлуу бир дарыңыздан бериңизчи. Бирок ден соолуктун мыйзамдары менен тартиптерин бузуу менен бирге ден соолукта кала берүүгө үмүттөнгөнгө караганда андан да жакшы жол бар. Биз жар башында каша кармап коюшубуз керек. Ошо менен биз өзүбүздүн жана балдарыбыздын ден соолугун сактап, орунсуз эрте оорулар менен өлүмдөн сактайбыз. Табигый тамак аш менен тамактануу, денени үзгүлтүксүз машыктырып туруу, жетиштүү толук эс алуу, керектүү өлчөмдөгү сууну ичүү, адамдар менен жакшы мамиле түзүү жана биз ал үчүн маанилүү жана керек болгон жараткан Кудайыбызга ишенүү. Ошол каша болуп эсептелет. Биздин алдыбызда чоң тапшырма жана ошону менен бирге чоң мүмкүнчүлүк турат. Алдын алуу жардын түбүндөгү тез жардам унаасына караганда артыгыраак. Алдын алуу дарыга караганда гана жакшы болбостон, ал өзү накта дар болуп саналат. Чоң кишилер катары биз өзүбүздү туура алып жүрүү менен бул дүйнөнү кыйратып келе жаткан пандемиядан балдарыбызды коргоо үчүн үлгү көрсөтүшүбүз керек. Ошону менен бирге биздин ден соолугубуз жеңишке ээ болот. Биз өзүбүз денелик жактан кыймылдуу болуу менен балдарыбызды кыймылдуу болууга үйрөтүүбүз керек. Балдарыбызга ден соолукту жакшы акыбалда сактоочу тамактанууну сунуштап жатып, өзүбүз ошондой тамактанып алардын кийинки жашоосун калыпташыбыз керек. Бул кеңештер өзгөчө, өздөрүнүн жашоо ыңгайы менен боюндагы баланын ден соолугун калыптандыруу, өз ден соолугун сактоо үчүн кош бойлуу аялдарга сунушталат. Кудайыбыздын ыйык сөзү биз өзүбүздүн балдарыбызга ден соолукка жана жашоо ыңгайына карата туура чечим кабыл алуусу үчүн жардам берүүгө, сонун кеңешти сунуштап үйрөтөт. Баланы башынан насааттап, түз жолго сал. Ошондо ал ошол жолдон карыганда да чыкпайт. Кудайыбыздын ыйык сөзү, Сулайман пайгамбардын накыл сөздөрү. Балдарыбызга өзүбүздүн жашообуздун тартиптери менен мыйзамдарын дайыма кайталап, түшүндүрүп берүү абдан маанилүү. Бул Кудайыбыздын ыйык сөзүнүн кийинки сөздөрүндө жакшы түшүндүрүлгөн. Мен бүгүн осуяттап жаткан ушул сөздөрдү жүрөгүңдө сакта. Аларды үйдө отурганыңда да, жолдо бара жатканыңда да, жатканыңда да, турганыңда да, балдарыңа да кайра-кайра айтып үйрөт. Кудайыбыздын ыйык сөзү, Муса пайгамбардын 5-китеби. Ата-эне болгондугубуз үчүн биз балдарыбызга убакыт бөлүп, аларга сүйүү берип, жана алар төрөлгөн убагынан тартып, бизден көз каранды болбой калганына чейин аларга үлгү болуп, тарбиялообузда бекем жана катуу болушубуз керек. Мен сени данктайм, анткени мен таң каларлык жаратылгам, дейт Давуд пайгамбар. Бул сөздөр менен макул болсок, жашообузда бардык нерседе жаратканыбызды урматтоого умтулуубуз керек. Ошентип, ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да, баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. Кудайыбыз өзүнүн сөзүндө бизге туура чечимдерди кабыл алууга жардам берүүнү сөз кылган. Керек болсо, бизге керектүү өлчөмдө азыктарды пайдалуу тандоодо, денени машыктырууда жана керектүү өлчөмдө эс алуу сыяктуу чечимдерди кабыл алып аткарууда да Кудайыбыз жардам бере алат. Ден соолугубузду жана денебизди жакшы акыбалда сактоонун эң жогорку ыкмасы болуп, бизди жараткан Кудайыбызды урматтоо болуп саналат.
Den соолук үчүн дени сак жашоо же узак өмүр сүрүү максатынан да жогору турган бир нерсе бар. Ден соолук тартиптери менен мыйзамдарын ушунчалык тактык менен аткарып жашасак да, акыры биз көз жумабыз. Иса Машаяк Теңирибиз андан эрте келип калбаса эле. Биздин денебиз бул көңүл ачуу үй эмес. Биздин денебиз ыйык рухтун ыйбадатканасы. Ушунусу менен денебиз өзгөчөлүккө ээ. Бир нече жылдар мурун Мэриленд штатынын университетинин медициналык факультетинин деканы доктор Альберт Рис бир көп жылдардан бери чеккен аялга тамекини таштоого жардам берген. Ал колунан келген бардык аракеттерди жашаса да, алар ага курулай көрүндү. Аял тамекисиз бир нече күн гана чыдап, анан кайра эле чегип баштачу. Бир жолу доктор Альберт өзү машаякчы, Иса Машаякты жалдоочу окуучулары болгондуктан, ал аялга анын денеси Кудайыбыздын ыйык рухунун ыйбадатканасы экенин жана Иса Машаяк анын денесинде ыйык рух аркылуу жашоону кааларын айткан. Өзүнүн денесине карата кабыл алган чечимдер анын түбөлүктүү тагдырын чечерин түшүндүрүп берген. Доктор муну түшүндүрүп берип, бир жумадан кийин ал аялды кубаттоо үчүн анын үйүнө келгенде, ал аял мындай деп айткан: "Мен тамекини таштадым. Биз акыркы жолу сүйлөшкөндөн бери чекпей калдым. Мен тамекини оозума салып чекким келген сайын, мен ичимдеги ыйык рухтун думчугуп, дем ала албай жатканын элестетчүмүн. Мындан ары мен тамекинин түтүнү менен ыйык рухтун ыйбадатканасы болгон өзүмдүн денемди булгагым келбейт." Иса Машаяк экинчи жолу келгенде, анын алдында болушунча дени сак дене менен болгум келет. Сиз дагы Иса Машаяк үчүн өз денеңизди тирүү курмандык катары тартуулоону каалайсызбы? Анда аны сиздин ден соолукта жашооңузду тандоо чечимиңизди бекемдесин деп азыр сурансаңыз болбойт бекен? Иса сөзсүз сизге жардамга келет. Эгерде бардыгынан улуу дарыгер Теңирибиз сиздин жүрөгүңүздү өзгөртүүсүнө муктаж болсоңуз, ал өзү Кудайыбыздын ыйык сөзүндө айтканындай жүрөгүңүздү өзгөртө алат. Силерге жаңы жүрөк берем, ичиңерге жаңы рух салам. Силердин ичиңерге өзүмдүн рухумду салам. Силерди менин мыйзамдарым менен жүргүдөй, менин буйруктарымды сактагыдай жана аткаргыдай кылам. Кудайыбыздын ыйык сөзү Жезекил пайгамбардын китеби. Өзгөрүшүбүз үчүн биз бардыгыбыз жардамга муктажбыз. Ал жардамды өз күчүңүздөн эмес, жараткан Кудайдан издеңиз. Өзүңүздүн жашооңузда ансыз маанилүү өзгөрүүлөргө жете албайсыз. Ал эми Кудайыбыз ага сиз өзүңүз суранып уруксаат бербесеңиз, кыйнап жардам бербейт. Аны менен биргелешип өзгөрүңүз. Жакын досуңузду же үй бүлөңүздөгү бир тууганыңызды ал жолду бирге өтүүсүн сураныңыз. Чогуу жоопкерчилик алып, бирге аракеттенип, дайыма бирге сыйынгыла. Ийгиликтүү жыйынтыктарга жетишкениңизде, ошол жетишкендигиңиз боюнча жаңы жашооңузду баштаңыз. Ошондо сиз укмуш кубанычка жетишесиз.